Бүгүнкү кайрымдуу бол калайык көрсөтүүбүздүн каарманы 4 жылдан бери вагондо өмүр сүрүп келген Дарика Көдөева жөнүндө кенен тааныштырмакчыбыз. Дарика Көдөева 1961-жылы Кочкор районунда жарык дүйнөгө келген. Чоңоюп белге жетери менен турмушка чыгып, бир кыздуу болот. Ошол күндөн тарта Дарика Көдөева бактылуу эне болуп, турмуш өз жолунда кете берет. Бирок күндөрдүн биринде кызы 3 жашка чыкканда жолдошу жалгыз кызы менен жубайын таштап кеткен. Ошол күндөн тарта Дарика эже турмуштун сыноосуна кабылып, кыйын күндөрдү баштан өткөзө баштаган. Мен 1961 жылы Чолпон совхоз айылында туулуп өскөм. Кичинекей иштен ата энесинен эрте калгандыктан тайларыбыздын колунда өстүк. Андан 8 жылдык билимди бүтүп, Ырбачы шаарына сапар тартып, ошол жактан кулинария профтехучилищени бүттүм. Ошондон ошол жактан турмушка чыгып, 1980 жылы бул кызым жарыкка келди. Ошол жерден жашап жүргөндө кичинекейинен жолдошум бизди таштап кетти. Анан ошо кызымды өз ушул убакка чейин өстүрдүм. Кызым кичинекейинен эле менингит оорусу менен ооруду. Ошол жаштык кылдыбы билбейм, ошо водитель болуп иштечи, анан ошо талаалап, антип жүрүп эле ошо бизди таштап, ушундай мен бир келинчекти ала турган болдум. Силер ушу кандай кылып өмүр сүрөсүңөр, эми силерди ошо эмеңерге эжеңдикине алып барып таштайын деп, ошо кайра эжемдикине алып барып таштады. Кыргыз эч качан турмушка сынган эмес деген сөздү Дарика Көдөева ичинен кайра кайталап, кызын тарбиялап өстүргөн. Бардыгынан өкүндүргөнү жалгыз чырагы болгон кызы Алтынай Тентиева жаштайынан эле оорукчан болот. Анан кийинден ошо кызымды өз чоңойттум, ушул даражага жеткиздим. Бирок кызым кичинесинен эле ошо оорукчал болуп, ошондой талма оорусуна туш келди. Бачым кичинесинде бачымыраак кармачы, кийинчерээк кичине азайып калган. Анан ошо иштегенге туура келди, кызды бакканга туура келди. Ата энем жок болсо, анан жолдошум жок болсо, кийинчерээк жолдошум өтүп кетиптир. Анан ошол кызымды карап ушинтип ушул даражага чейин жеткизип өстүргөм. Анан кызым чоңоюп ушинтип жүрдү. Анан кызымды турмушка бергем. 9 жылдай жашады. Кан айлануусу эметсе деп ушундай элдерден ушундай советтерди угуп ушинткөн. Менен кызым турмушка берсем тагдыр экен. Ал жерден дагы жашоосу боло албады. Кызымдын ошо 2 трубалары булуп койду. Операция болуп, балалуу болгонго болбойт экен. Кызым ошондон оботур нерв жагы ошо күчөй баштады кайрадан. Ошо белден ылдый, ошо нерв системасы туура эмес болуп калды го. Ошону күндөн күнгө ошо баспай ошентип. Дариканы азыркы учурда 4 жылдан бери Ак Өркө конушунун Ак Чөлмөк көчөсүнүн 35-үйүндө жайгашкан вагондун ичинде жашап келет. Ал эми бул вагондун ээсине айына 2000 сом берип келет. Ошол себептен кызы оорукчан болсо дагы Дариканы өзү иштешке туура келет. Иштебейин десе бул бечараларга тамак ашты ким алып бермек эле. Ошол себептен небере жытын жыттай турган учурда троллейбус тазалап күн кечирип келүүдө. Ошол кыйынчылык күндөр өттү, аябай квартирада болдум. Ошо өзүм ошо бүткөн окуумду дагы ошо кесип менен иштей албадым. Ошо кызымды тарбиялаганга туура келди, өстүргөнгө энелик мээримдер өстүрүп, чоңойтуп, ушинтип кызымды жалгыз кызым болсо ошентип дарылатып, ошондой эл катарында, элдин балдарындай болуп өстүрсөм экен деп ошондо иштеп кеттим. Ошол күндөн баштап квартираларда жүрдүк, ар кайсы квартирада жүрдүк, кыйналдым. Кичине немеге чоңоюп, мен да мамамды баккым келет деп кызым кичине ишарага жарап шаар жака келди.
кишини иштеп турду. Анан иштеп жүрүп анан кайра ошо оорусу чоңойгон сайын күчөдү. Анан мен 2007-жылы келип ошо орноштум управление тирлөөбүз немеге. Ошол жерден иштеп келем, ушинтип иштеп келем. Анан ошо тирлөөбүздарды тазалап, ошо уборщица кесиби менен иштейм. Өзүм да ошо астма боюнча учеттомун. Өзүм да оорукчал болуп калдым. Анан ошо айлыгым ошо ишкен жеген иштен арталбады. Ошо дарыма кетет, кызымдын дарыларына кетет. Тирлөөбүздө ошо уборщица болуп иштейм 2007-жылдан бери. Айлыгым ошо 5800. Уборщица болуп иштейм, шыпырып тазалап. Неме кылам? Ошолорду тазалап коем, ар жагын тазалайм, ичин. Бер жагын тазалайм, ошо обедке турганда тирлөөбүздарды. Ошол кайрымдуу фондунан ошо элдер келип, ушу келип жардам беришип, кичине продуктулай жардам беришип, ошо кичинеден болсо дагы акча тыйын-тыпыр берип, ошолордун аркасында ошо операция кылдырдым көзүмдү. Ошолордун кичине тыйын-тыпыр берген акчаларынан экономдоп, ошо нааныбызга, күнүмдүк жашообузга коротуп, ошо эметип атабыз. Дарика Кудаева жаштайынан ата-энесинен ажырап, эжесинин тарбиясында чоңойгон. Ал эми жолдошу 3 жаштагы кызы менен таштап кеткенде, эжесинин колуна барып жашоого аргасыз болгон. Булардын аябай эле булар кыйынчылыкта жашашты, кыйынчылык жашоодо жашады. Мына кенедей кечтен ала качып кетип баягы күйөөсү таштап кетпедиби? Алтынай көргөн жок да ал атасын. Алтынай кичинекей кечинде төрөлгөндө эле кетип калган да ал күйөөсү. Анан бул байкуштар темселеп эле ошондон эле кыйналып жашады. Мен жардам бердим мага. Мен анда араматтык күйөөм тирүү болчу, биздин үйдө жашады Алтынай. Мен бактым. Дарика болсо менин үйүмдө жашап, структуркадан иштеп жүрдү, банчадан, квартирада жашап жүрдү да булар. Булар аябай эле кыйынчылыкты көрдү, экөө тең багыш. Жалаң ошо нервный стресстен ушул оору пайда болду да, экөөндө тең бирин-бири карап атыпчы. Бирин-биринин оорусун карап атып эле, энеси кызын карап атса эле ооруйт да. Кызы энесин карап атып, апам ушинтип калабы деп атып. Көзү сокур болуп калса, мени ким жетелейт деп ыйлап жүрөдү. Мына эми Кудайга шүгүр ушундай боорукер эл бар экен, айланайын, элден айланайын. Мен күткөн эмесмин ушундай кайрымдуу элдер болот ушул заманда депчи, элдин баары эле таш боор болуп эле ташка айланып калган го деп жардам сураган эмеспиз да буга чейинчи эч кимден. Анан ушул бул Алтынай банчага жаткандан баштап көп кишилер, көп балдар келди, студенттердин баары келди. Бүт эл тиледи Алтынайдын айыгып кетишинчи. Ошол элдин духу менен, элдин кайрат берген сөзү менен кызым айыгып кетти, ушинтипчи Кудайыма тобо. Элден айланайын, ушундай боорукер эл бар экен, ушундай кайрымдуу эл журтум бар экен, айланайын. Ушулар ушинтип айыгып калды, Кудайыма тобо. Эми бул сиңдим да операция болду, буга да жардам берди. Эл жардам берди. Мен эмнемди жардам берем, мен өзүм пенсияда кемпирмин да. Ой балекеттин алайын, мен ыраазымын ошо балдарга. Ошондой балдарды төрөгөн ата-энесине, боорукер кылып тарбиялаган ата-энесинен айланайын, рахмат ошолорго. Алла ыраазы болсун, ден соолукта болсун, өмүрү uzun болуп иштеген иштери ийгиликтүү болуп, ушундай көп соопчулук иштерди жасап жүрсүн. Алладан кайтсын, бизге канча жакшылык сооп кылса, Алла таалам ошону силерге кайтарып берсин, балекеттин алайын, рахмат ушу силерге. Ушинтип көп кишилерге сооп кылып атасыңар, аны угуп атабыз, көрүп атабыз баарын эле. Рахмат айланайындар, аман болгула. Дарика Кудаеванын кызы Алтынай Тентиева апасына жардам берейин деп канча эшик какылады. Бирок бири гана майыптарды жумушка албайбыз деген сөздү укканда кирип кетейин десе жер катуу болгон учурлар болгон. Мен өзүм кичинекей кезимден бери эле ооруп турмун, аябай ооруп. Төрөгөндө эле менингит болуп турмун. Менингиттен кийин эле анан ошо врачтар венамды таппай башыма укол салышты. Башыма укол салышып, апам болсо коркконунан баягы больницадан элдер айтышыптыр, палатасында элдер айтышып, кызыңды карабайсыңбы, кызыңдын башына укол салып атышат деп айтышыптыр. Анан мага коркконунан ошо врачтар менен урушуп
мен жакшы дарылатып коркуп эле анан ошо алып кетип калыптыр. До конца дарылатпай элечи коркотунан. Ал кезде апам 18 жашта болчу экен. Ошондон кийин чоңойтуптун мен эс тарткандан баштап экинчи, үчүнчү классты Чоң Коргоно деген жерден окудум. Андан кийин Жаңалыш деген айылдан окудум 4 класстан баштап 7 класска чейин ошол жакта окудум. Анан оорудум, катуу оорудум. Классташтарым дагы мени ошо мектепте окуп жүргөндө шылдыңдашып мектептен чоңойгондо уже уялып эметип калат десең окубай койдум да. Мамама келип айттым, мама ушинтип мени шылдыңдашат, ушундай болуп окубай эле койчу дедим. Жүрүп мен кыялым мен деле ойлогон жокмун мындай кыялданчумун. Мен деле баягы кенедейиме көп ооругандыктанбы окуп ушундай медикти окуп медик болсомбу деп кыялданчумун. Анан кийин тикмечиге кыялданып баштадым, тиккенге. Ушундай жакшы эле кыялдарым болгон, бирок баягы оору деген эметпейт экен. Ооруганда киши эчтеке туруштук бере албай калат экен. Кыялга да жете албай. Жакшы эле басып жүрдүм. Болгон эле баягы нервтен ооруп эле баягы кыйшайып, бети башым эметип, сүйлөгөн сайын башым кыйшайып, колдорум жакшы иштебей калчу. Ошондуктан эле жумушка көп иштей албай эле анан аракет тырышсам да ошол аракетим эметчү эмес да. Баягы атанын жоктугунанбы же энем жалгыз болуп энемдин да кудурети жетпей калдыбы, өзүм жакшы эле аракет кылдым. Ой иштейин, мен колумдан келет деп алдыга умтулуп эле анан ал кыялдарды эми баягы шартка байланыштуу болуп эмете албай калдым. Апамдын да акчасы аз тапчу, айлыгы деле жетчү эмес. Чоң окуйн десең акча бүт бар эле. Медучилищага тапшырайын десең ал деле акча. Швеялар бар, швеялардан деле аракет кылып иштемишет көрдүм. Баягы орусчага эметип салышып эле кээ биркилер түшүнбөйт да. Кээ биркилер сен тиге албайсың же болбосо көрсөтүп мындай үйрөтүп бергенден кээ биркилер эметишет. Кээ бирки жакшылар бар, үйрөтүп көрсөтүп бергендер бар. Ошо Швеяда тиге албай кээде кыйдалып ыйлаган күндөрүм деле болгон. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын каарманы Дарика эне 2007-жылы Бишкек шаарына келип, 8-линиядагы троллейбуска 12 жылдан бери ичин тазалап иштеп келет. Бул мен билгени бул Дарика эже бизде бир 10-12 жылдан бери иштейт болуш керек. Ушу эмгектеген дагы аябай жакшы бүтүп барын. Бакшы эже кичине оорупчан, көп ооруйт. Көп больницага жатат, көп. Биз эми эжеге, конечно, жардам бергенге аракет кылабыз. Өзүбүз чогуу бир коллективде даже чогуу жүрөбүз. Анан эженин сураганын биз да аткарып турабыз. Кандай эмне жардамдар болсо, колдон келгендерин да. Ошо азыр айтып өттүм го, бул эже негизи оор, эми жумуштун оору мына. Биз бир ишип албайбыз, эже ар бир троллейбусту монтип чаңды сапырып шыпырыш мүмкүн, ушундан деле ооруп калдыбы деп деле ойлойм. Кыйын эле. Бир эмеси мына 2 маршруттун 13 троллейбустан
26 троллейбусту иш кырып чыгыш керек, жетишиш керек еще. Ошонун баарына жетишип иштейт жакшы. Дарика Эджи работает под моим началом, поскольку она уборщица конечного диспетчерского пункта, то она является моей подчиненной. Претензий к работе Дарики Эджи у меня нет, она добросовестный работник, к своим обязанностям относится очень хорошо, старается убирать и диспетчерский пункт, и троллейбусы очень чисто. К сожалению, так уж сложилось, что уборщицы у нас одни из самых социально незащищенных слоев населения, зарплаты небольшие, поэтому идут работать именно вот такие с жилищными трудностями, еще с какими-то такими. По мере возможности, конечно, и троллейбусное управление старается помогать. По итогам прошлого года, в 2018 году, и управление оказало материальную помощь Дарике Эджи. И ребята относятся к ней с большим уважением и стараются ее поддержать. Но с нашей стороны какие были материальные, денежные небольшие. Помощь была именно помощь от управления и была помощь именно работников. Это была инициатива самих работников, которые сами с каких-то небольших своих средств, сколько могли, кто сколько мог, оказали тоже материальную. Собрали какую-то небольшую сумму и тоже оказали такую помощь. К сожалению, с жилищной проблемой это у нас острый очень вопрос. В троллейбусном управлении нет своего общежития. И троллейбусное управление договаривается с лицеем номер 20, и несколько комнат нам предоставляют. Но в основном, конечно, это там проживают водители, да, с какими-то со своими семьями, что-то. Но по мере возможности на данный момент у Дарики Эджи тоже заявление лежит на комнату, но очередь пока еще не подошла, еще не было возможности предоставить комнату в общежитии. О том, что Дарика Эджи не имеет своего жилья, конечно же, было известно. Она до этого жила на квартирах, на съемных. Но вот последнее время, что зарплаты настолько невелики, что даже и съемную квартиру Дарика Эджи не может себе позволить. Урматтуу мекендештер, мына азыр бул эженин акыбалын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына 4 жылдан бери ушундай жерде жашоо дагы өтө кыйын маселе. Бул эжелер дагы жакшы жылуу жашагысы келет, бирок Алла Тааланын тагдыры экен ушундай сыноо берип коюптур. Бул сыноолор албетте өтөт. Бул кыйынчылыктын аркасында жеңилчилик сөзсүз болот. Жыргалчылыктын аркасында көп эле жыргап кете турган болсок, ысырапкорчулук менен анын аркасында кыйынчылык дагы болуу күтүлүүдө да. Алла Таалам эч кимге кыйынчылык бербесин, оору бербесин. Эми бүгүнкү күнү эжекебиз жана троллейбус жууп, маршрутка жууп келген болсо, операция болгону бери үйдө эле. Азыр иштегенге эч ким жок. Кызы дагы инсульт алып, жумушка жарабайт экен. Ошон үчүн биз кадимки эле ушу өзүбүздүн береше мекендештерибизге, кыргыз элибизге кайрылып кетет элек, колубуздан келишинче бир сомдон дагы болсо чыгарып, эжекеге колдон келишинче жардам берип коелу. Анан эжеке бизге дүйнөнүн 4 бурчунан кыргыз мекендештерибиз, биз башка эмелерге кайрылбайбыз, араб дебейбиз, түрк дебейбиз. Ошо кыргыз мекендештерибиз эле, кыргыз бир туугандарыбыз эле ушу дүйнөнүн 4 бурчунан четте жүрүп көп сунуштар болот. Ошо кол сунган мекендештерибиздин иши менен канчалаган жакшы жумуштар бүтүп келатат буюрса. Биз болгону көпүрө элебиз. Анан ошол мекендештерибиздин дагы мына бекер магазинибиз бар. Бекер магазинибизде ошол көбүнчө четтен келип, мына Бишкекте швеялар берет, кийин бекер дүкөнүбүз бар. Ошол бекер дүкөндөн сизге мондай эме жылуураак алда көзүңүзгө эметиңизде мына жолукту алып келдик. Анан мына үйдүн ичинде кичине жылуураак жүрүңүздө мына халат экен, мына халат. Мына халатты алып келдик. Анан мына жемпир экен, сизге бул жемпирди жылуу кийип алыңыз,
Анан мына эшке чыкканда мына куртка экен мына. Мына куртка бир кийиңизчи, бир кийип көрүңүзчү. Күн эметип калды, ошондой болсо дагы сиз Алла көзүңүз эме болуп тур, жылуу жүрүңүз. Мына жакшы ылайыктуу эле экен буюрса. Бул ошол четте жүрүп бир тыйындап акча чогулткан мекендештерибиздин салымы эжеке. Ошолорго бир жакшы бата берип коюңуз. Анан ал эле эмес, бизге акча салуу маселелери деле болот. Азыр ушул эме болуп калды. Кийин Кудайым буюрса дагы байланыштырабыз сиз менен. Мынагу 1000 сомду алып, ичине керектүү үйүңүзгө жаратып туруңуз. Биз продуктап келели дегелек, анан балким продукттарыңыз жетиштүү болуп, башка нерсе зарыл муктаж болуп калабы деп ушул акчаны алып келдик. Бул дагы ошол кыргыз элимдин салган салымы бул дагы. Акчалай дагы салышат, кийин дагы беришет, Кудайга шүгүр, баары жакшы болуп атат. Ошол мекендештерибизге бир батаңызды берип коюңуз, анан Кудайым буюрса дагы бул жагы келип турабыз. Ошо балдарым эми ошо мекендештерге, сиздерге окшогон кайрымдуу, боорукер, жарокер адамдарга ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Ишиңе ийгилик болуп, Алла Таалам берекесин берсин. Ыраазымын сиздерге. Ушундай муктаж болуп турган кезде ден соолуктуу элим, калкым, жерим бар экен, кайрымдуу элдер көп экен. Ошолор кайрылып, ушинтип баталары берип, батамды берип, ошолор менен айыгып кеттим. Кызым да кичине буту кыймылга келип, буттан туруп, азыр ушу массажга жеп атам. Ошо ыраазымын сиздерге. Рахмат. Алла кабыл кылсын. Алла кабыл кылсын. Урматтуу мекендештер, ар бириңиздердин кошкон салымыңыздар Аллахым кабыл кылган болсун. Сиздердин аманат дайыма орду менен биз ошол берилген аманаттарды кыянат кылбастан өз ордуна жеткирүүнүн аракетиндебиз. Алла кабыл кылсын. Биздин жана сиздердин кылган жакшылыгыбызды Алла кабыл кылган болсун. Кыямат күнү Аллахтын ыраазычылыгын таап, Аллахтын алдына бетибиз жарык барууну насип кылган. Алыс кетсе жолун күтөт зарыгап, нуру өчүп, кош кареге карагап. Эркелеп ал, тоюп жыттап жытынан, бир мезгилде таба албайсың жалынып дегендей. Ата энени жоготуу күн эч качан айттырбай келет эмеспи? Байыртадан ата бабаларыбыз 3 тамга менен эне, аял, кыз деген затты ыйык тутуп келбеди беле? Ал эми азыркы заманда көчөдө кайыр сурап, ыйлап жүргөн энелер көп. Бул биздин эркектердин алсыздыгы. Келгиле мекендештер, бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, колдон келген жардамыбызды берели.